Саламатсызбы? Ставка койгон оюн жок болуп жатабы? Анда сиздерге 1x Games'ти сунуштайбыз. Сиз бул жакта оюндарды ойноп, көптөгөн баалуу белектерди утуп алсаңыздар болот. Андыктан чамдаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу шоу бизнес сүйүүчүлөрү? Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басычын басууну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн абдан керек. Каналдын өнүгүшүнө салым кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Дүйнөдө болуп аткан тилекке каршы акыркы апаттан соң бүт дүйнө жүзүн баары карантинде, баардыгыбыз үйдөбүз. Бирок бул нерсенин дагы жакшы жагын көрүш керек. Биз үйдө менен жакындарыбыз менен анда ушул карантинде эс алууңар, үйдөгү тыныгууңар, балким жөн гана бейкапар өтпөш үчүн бир аз пайдалуу да болсун, кызыктуу да болсун, мен силерге азыр сонун бир тамсил окуп берем. Анда угуңуздар, Мухамбеткалый Турсуналиевдин Баамчыл бака деген тамсили. Кана көрөлү. Табыш чыгарып бака-шака, кудук түбүндө чардап жатар эле бака. Кимдир бирөө суу алыш үчүн түшүргөндө кудукка чака бака олтурду да сапар тартты сырт жакка. Жер үстүнө чыга келип, айланага көз жиберип байкамак болду бака. Башкалардын айткандарын канчасы туура, канчасы катык. Ал эми жер үстүндө маашырланып, жаңы чыккан күнгө кыймылга кирген эле. Жан-жаныбар өсүмдүктөн мүлдө, бурук-суган гүлдөр жайнап, мука мүндүү булбул сайрап, жай мезгили толкушуган, суктанаарлык болуп турган. Данжыттанып тала жактан, шыкаалашып мөмөлөр шактан, айтор жер үстүндө жыргал күнөө күмсүрүп жаткан. Мына ушуларды көрүп, бака кубанса болот. Бирок анын көңүлү айнып, жүрөгү баштады катуулап согоо. Жаргакшымы бүт курушуп, өзү менен өзү урушуп. Бакалоорун дердеңдетип, кудукка кайра түштү, колу бутун сербеңдетип. Кудук түбүнө түшөр менен бака көргөн билгендерин баяндагыча шашты белем. Жердин үстү курусун. Бардык бурчунда болдум. Бирок таппадым биздин кудуктан дурусун. Эптеп аман кайттым. Бар экен да ырысым. Ар түрдүү куштары ар башка, кулак мээңди жеп сайрай баштаса, аз эле калат экенсиң дүлөй болууга таптаса. Салаңдап турат экен алмасы. Анысы башыңа түшсө, айныксыз жаныңдын калбасы. Суу дегени болот экен, аяк башына көз жеткиз. Эгер ага түшүп кетсең, агып өлөрүң шексиз. Кайда барсаң да гүлдөр, ак, көк, кызгылт, алардан чыгат экен сасык жып. Ошентип абасынын жаманын сураба. Биздин кудуктагыдай абаны таба албай болдум убара. Асманы өтө бийик, анысына мейли эле күн дегени баш көтөртпөй, дал эле көзгө тийип. Короозу жүрөт, тумшугу менен жер чийип. Биздин тукумга кас окшойт. Мени көрүп ачуусу келди, тыртыйып. Дагы да уй, төө дегендер болот. Айта берсем, түбөнбөс жомок. Эгер болуп келсеңер, айбанаттардын ичинде көрөр элеңер өмүрдүн турганын дал бычактын мизинде. Мына ушинтип кыйынчылыктардын кырын ашкан, кудук түбүндөгүлөргө белгисиз кыйла жаңылык тапкан. Азырынча жалгыз мен жарык дүйнөнүн сырын ачкан. Бүткөн соң айтып жомогун, бака коңулга кирип, уйкуга кетти бүлкүлдөтүп богогун. Балдар, бул тамсилдеги бир гана арман, турмуштун эмне экенин билбей туруп, бакадай бакылдаган жаман. Мына ошондой достор, бакадай болуп,
жакшы нерселерди көргөндүн ордуна жаман нерселерди көрбөй кылайым, көзүбүз сулуулукту көрсүн, кулагыбыз болсо жакшылыкты уксун. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.